Ат башынын жайлоосу тиги эки бос үй турган жерден баштап техника жолду кыялап тоонун боору менен монтип тоонун чокусуна чейин жол салып келатат. Биз ошол жол менен тоонун чокусуна чыгып баратабыз. Тоонун баарын талкалап могу жерде карагылачы. Жол салабыз деп жөн эле бир 4-5 метр жөн эле касылган. Тиги башына чейин жол салышкан экен. Ал жерде бул тоодо кем бар экен да, кыскасы. Ошону үстүнө чыгып алып анан кенди касышат экен. Ошо кенди алыш үчүн ушу биринчи даярдык иштери, жол салуу башталыптыр. Азыр ошо тоонун башына барабыз. Эмне кен экенин ошол жактан айтабыз. Демди басып, Кудайга шүгүр, жакшы эле бийик тоо. Демди басып акырын чыга берели. Мына биз саат 10:30 чыктык эле, азыр 12ден өттү. Техника салган жол менен тоонун башына чыгып баратабыз. Уже чарчап калдык дегендей. Кудайга шүгүр, бийик экен. Биз менен эчип алган кичинекей балдар чарчабылды түшүп кетти. Жайлоону тартып көрсөтүп коеюн мына. Ат башынын босогодон кийинки 5 бел чир түз ашуу деген жайлоолор. Тиги узун кеткен жол кынданын белине чыгат. Ошо бир 20дан ашык серпантин болуш керек ушундай. Кынданын белине ашып, анан чек ара бар, застава. Заставадан өткөндөн кийин Аксай башталат. Анан Аксайдын башы менен барып отурса, тетегинде Арашан деген жерден астынан чыккан табигый кайнаган суу бар. Андан ары Жете Өгүзгө кошулуп кетет экен. Ал жактарга да барып келгенбиз. Мына азыр балдар көрүнбөй калыптыр. Могул тоонун баарын серпантин кылып канча 1-2 айдан бери салып атыптыр. Азыр тиги башына чыгабыз. Техникалар бар экен. Мына биз дагы эле сапар улап үстүнө жакындап баратабыз. Азыр тыныгып отурабыз. Тыныгып отурган жерден дагы анча-мынча маалымат айтып коелу. Тиги узун жолду көрдүңүздөр, ошол жерге Көлтөр деген бир кооз көл бар экен тоонун ортосунда. Тиги жакта Кокту менен Наркөстөй кирип кетет экен. Эми жөө бул жака да туристтер көп эле келет экен, бирок жанагы интернет желесинен аябай атактуу болуп элдер көп барып аткан жердин аты, көлдүн аты ал Келсуу. Бул Көлтөр. Келсуу алыс экен, ал 100 километрден ашык болот экен. 120-130га чейин. Бул жер болсо ушу Босого жайлоосунан бир 20-30 километрдей болот экен. Бул жерде болсо кыңданын бери менен Аксайга ашып кетет. Аны жана айтканбыз, ошол жакта дагы мына алтын казгандар бар экен. Алтын казып атышат дейт. Анан могу Көлтөргө кетип бараткан жолдун жээгинде тиякта суу көрүнүп атабы? Боз суу агып атат, анча чоң эмес. Ошол суунун аталышы балык суу экен. Мурун көк кашка тунук суу экен. Анан могу кайсы бир жылдан баштап Кытайлар лицензия алып ошол балык суунун башында да бир коктуда да алтындын запасы бар экен. Ошол алтынды касып атышыптыр бир нече жылдан бери. Ошондон бери бул суу ылайланып, баягы тунук суу жок. Агымы да азая түшкөн окшойт да, кыскасы. Анан жергиликтүү эл ушул жака чейин келип алтын чайкатыш экен. Анан азыр ошо Коктуга Кытайлар киргизбей калды дейт. Бирок андан ылдыйраак жерге алтын чайкагандар бар экен. Аз экен да, мурункудай көп эмес. Кандай керемет Кыргыздын жайлоолору. Азыр мына тоонун баары ар түрдүү кен, алтындан баштап.
экономикабызга аябай чоң салым болот. Ушунун баары иштесе, бирок экологияга билинбеген менен чоң эле зыян болот. Анткени канча деген мөңгүлөр жок болуп кетиши мүмкүн. Монтип тоолорду казып, оюп, мына тизеден буруп алган жайлоонун көк шибери тиги тоонун чокусуна чыкканга чейин аракет кылабыз, буюрса. Мондай басабыз. 2,5 саат дегенде тоонун баш жагына жетип келдик. Мына тоонун баш жагында мондай техникалар иштеп атат, жол салып. Жана этегинен баштаган ушул жерге келип калыптыр. Бул жакта да бир техника. Тетиги жерге барган экен, тетиги жерге жет чоң ташка такалган экен. Бул жерде ушул тоонун астында, могу топурактардын астында эме бар экен. Мрамор бар экен. Ошол мраморду казып алуу иштерине даярдык ушинтип жүрүп атыптыр. Лицензияны ошо Кытай фирмалары утуп алган экен. Булар жол салып, тоонун түбүн буруу этип тешип, канча терең тешилсе, ошол жерден жанагы мрамор таштарды алып чыгат экен. Канча терең болсо, ошактан чыккан таш ошончо тунук, ошончо баалуу болот экен да. Анан ошолорду алып чыгып, экспертизадан өткөрүп, анан башка фирмалар келип анан казып алып баштайт экен. Техникалар өзгөчө тетиги экскаватор ушул жерде эле калат экен күнү түнү. Анан могу грейдер менен күнүгө ушул жерге солярка ташып чыгат экен, суу ташып чыгат экен. Жана буруу жеткенге, жери тешкенге суу көп керек болот экен. Тетиги ылдый сайда агып аткан суудан ушул жака чейин ташып чыгышат экен. Ана биз көздөп жаткан тоонун чокусуна чыктык. Иштеп аткан ак мрамор издеп иштеп аткан техникалар артта калды. Алар деле бул тоонун бийиктигин билбейт экен. Болжол менен бир 4000 метрге жакын болуш керек дейт. Ошондой эле болот го. Түз ашуу жайлоосунун берки бети Селкинчек деген жер экен. Аска жалама, аска зоо. Ушул тоонун ар жагында жаңылбасам, кадимки Кожо Жаш Агылбердиевдин тукуму киносу ушул жерде тартылган. Ал могу асказоолор тосуп көрүнбөй калды. Мындан ары дагы укмуш жалама асказоолор бар. Тетик Коктудан өйдө чыкканда. Керемет жер. Жайлоонун козугу дейт. Мына Селкинчек деген деп аталат экен. Ошонун ичи мына карагай черлүү. Азыр биз тоонун чокусуна чыктык деп айтканыбыз кичине калп болуп калат экен. Тоонун чокусу биз көздөп аткан жер тетиги жер болот экен. Ал могу жерден жакын көрүнгөн менен тик экен. Эми ал жерге жетебизби жетпейбизби билбейм. Бир топ эле чарчап калдык. Мындан ары жанагы балык суу тетигинде кетип атат. Тетиги жерде лагерь деп коет, туристтер көп келет. Ушу суунун жээгинде коттедждер бар, кичинекей биягында боз үйлөр бар жээктеп. Аябай карагай черлүү жак. Андан ары көпөрөдөн өткөндө ар жагы босого.